Бизден кийинки муун келет. Кийинки муунда христиандардын жаңы жылын эңсеп күтө турган эмес, ушундай айтты эңсеп сүйүп күтө турган муундарга мурас калтырып өтөлү. Алла разы болсун. Мынакей туугандар, өзүңүздөр күбө болдуңуздар. Бүгүнкү салтанат Курбан айтка арналган майрам аябай жогорку деңгээлде болду. Буга чейинки поколение, буга чейинки учурлар кандай болот эле? Көбүнчө өткөн адамдардын үйүнө кирип эле Куран окуу менен эле чектелип калат эле да. Бирок пайгамбарыбыз бул күндөрдү мындай майрам деп айткан эмес да. Жана ошондой эле биздин урматтыбыз, сыймыгыбыз болгон Чубак устаз да сабагында көп айтат эле. Туура Куранды күн сайын окуйлу, күн сайын өткөндөргө багыштап туралы. Бул керемет сезим. Өзүбүз да үйдө отуруп Куранды көп окуй турган болсок, жан дүйнөбүз тазаланат туугандар. Бул күнү Чубак устаз айткандай жеп туруп жарылып кете турган болсоң, сага сооп болот дейт. Ошондуктан бул күнү жей турган күн, бул күнү бири-бирибизге жакшы сөздү арнай турган күн, бул күнү урушуп кеткен туугандар табыша турган күн, бул күнү ата-энелерге жакшы сөздү айтып, алардын жылмаюусуна себеп боло турган күн. Билесиңерби? Ата-эненин жылмайтып кое турган бул сезим жана ошондой эле ошого бериле турган сыйлык пайгамбарыбыз айткан кабыл болгон ажылыктын сообу деген. Азыркы барып аткан ажылардын кээ бирөөсү кабыл болбой калышы да мүмкүн. Бирок ата-энени бир гана жылмайтып кое турган сезим кабыл боло турган ажылыктын сообу берилет туугандар. Ошол үчүн жакшылык ишти жасай берели. Бир туугандык менен мамилени бекемдейли. Неге дегенде пайгамбарыбыз айтат, бир тууганчылык мамилени бекемдегиле эч убакта жакыр болбойсуңар дейт. Бир тууганчылык мамилени эч убакта ак кылбагыла дейт. Өмүрүң узун болушун каалай турган болсоң, бир туугандык мамилени бекем карма дейт тууганым. Ошондуктан бири-бирибизге жакшы сөздү арнайлы, жакшы сөздөрдү сүйлөйлү. Өмүрүбүз кыска экен. Мынакей бул жерде улуу агаларыбыз кече жаш эле. Биз кече ушундай бир кичинек бала элек. Бирок Аллахтын каалоосу менен ушул эрежеге жетип келдик. Бир убактарда аксакалда болобуз, бул дүйнөдөн өтүп кете беребиз. Бирөө айткандай, бүгүн 2023-жыл боло турган болсо, бир күнү 2123 да жыл болот. Ушул жерде турган ак көз, кара көздөрүбүздүн көбүбүз жок болобуз. Бизден кийинки муун келет. Кийинки муунда христиандардын жаңы жылын эңсеп күтө турган эмес, ушундай айтты эңсеп сүйүп күтө турган муундарга мурас калтырып өтөлү. Алла разы болсун. Ушул көзгө дастан медиага да катышкан болсоңуздар. Assalamualaikum, амансыздарбы? Алыстан жакындан келген туугандар, жалпы ушул келип берген элге жана ошондой эле ушул иш-чараны уюштурган Мелис Байкеге жана Мелис Байкенин командасынан Алла разы болсун. Жаш болсок да мен Мелис Байкеге айттым, Бишкекте жүргөндө мага жазганда айттым, менде тажрыйба да азыраак жана ошондой өзүм да мындай билбейм, ушундай жогорку деңгээлдеги иш-чараны алып бара аламбы десем, жок. Мен сага ишенем деп буктан берди. Ушундай агаларыбыз колдоп тура турган болсо, дагы да көптөгөн ийгиликтерди жаратабыз. Жана ошондой эле Каракөл шаарынын коозун көрүп аябай сүйүндүм. Каракөл шаарынын коозун көрүп аябай сүйүндүм. Жараткан ушундай бейиштей жерди берген, кадырын билели. Жана ошондой эле сиздерден башка областтар, шаарлардагы үлгү алсын. Ушундай мусулмандык майрамдарды, элибиздин сонун майрамдарын жогорку деңгээлде көтөрүп жүрө берели туугандар. Алла разы болсун, чоң рахмат.